Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının катталуучулары. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Азыр биз Германия менен сүйлөшөбүз. Талант Рыспаев деген биздин жердешибиз, чоң үлкөн окумуштуу. Анын бир топ наамдары бар. Наамдары, илимий даражалары ушунчалык көп болгондуктан мен бир аз адашып кетпейин деп, мен деле бир 3-4 наамга чейин жаттап калат элем. Бирок бул кишиники абдан көп болгондуктан бардык наамдарын жазып алдым. Эмесе ошону айтып берейин. Кандай адам менен биз азыр сүйлөшөбүз. Рыспаев Талант Акимжанович, техника илимдеринин кабилдуу доктору Германия, Клаусталь техникалык университетинин жеке доценти Төмөнкү Саксонияда, Volkswagen фондунун эксперти, Саксония-Анхальт университетинин профессору, Клаусталь техникалык университетинин Россия, Кавказ жана Борбордук Азия мамлекеттериндеги официалдуу ыйгарым өкүлү, Кыргыз мамлекетинин 21 кылымдын кадрлары программасынын стипендианты 1999 жыл, техника илимдеринин нострификацияланган доктору, жогорку аттестация комиссиясынан Кыргызстан. Демек биздин Кыргызстанда дагы техника илимдеринин доктору деген наамга тете. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ардактуу профессору, Кыргыз-Герман техникалык институтунун негиздөөчүсү жана директору 2011-2014 жыл Разаков техникалык университетинде. Чыгыш Казакстан мамлекеттик техникалык университетинин чакырылган проректору 2016-2018 жыл. Павлодар Казакстан мамлекеттик университетинин чакырылган профессору. Андижан машина куруу университетинин чакырылган профессору. Дагы кошумча Берлин техникалык университетинде, Клаусталь техникалык университетинде жана немес вуздарында машина куруу, сварка жана металлургия боюнча лекция окуйт. Алар интернетте жана YouTube, Facebooktарда турат. Саксония-Анхальт жеринин санариптештирүү проектисинин координатору, Дессау шаарынын акылдуу электр жарыктандыруу проектисинин менеджери жана Анхальт университетинин Македония, Россия, Украина, Казакстан жана Өзбекстан университети менен проектлеринин түзүүчүсү жана менеджери. Урматтуу достор, бул киши биздин Кыргызстанда дагы иштеп кеткен. Анан Facebook ааламында дагы аябай активдүү катышып, ушул биздин коомдогу болуп жаткан окуяларга терең баа берип турат да. Анан экөөбүз ушул таанышып калганбыз. Ушул бүгүнкү күндү белгилеп, ушул телефон аркылуу сүйлөшүп элдерге чыгалык дедик эле. Эмесе азыр мен ушул телефон чаламын Талант Акимжановичке. Алло, ассаламу алейкум, Талант мырза. Алейкум, Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат чыкканыңызга. Мен переживать этип ойлонуп аттым эле, эмне болот экен байланыш деп. Талант мырза, сизге мен бир нече суроо бермекчимин. Ушул акыркы саясий кырдаал боюнча жана эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, башка дагы бир темаларда суроолорум бар. Эмесе берүүгө уруксат этиңиз. Менин биринчи эле суроом саясий ал-акыбал боюнча. Мына өзүңүз байкап жатасыз, бир нече үлкөн чоң саясатчылар ушул шайлоонун алдында бир партиядан бир партияга келишип, өздөрүнүн саясий багыттарын тактай албай, эл алдында ар кандай пикирлерди жаратып жатышат. Бул биринчи сизге бериле турган суроо. Андан кийин ушуга эле кошо сиз деле көрүп жатат болушуңуз керек, кайдыгер эмессиз. Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегиндеги кечээки окуялар, ошол Кыргызстан саясий партиясынын кечигүүсү, булардын бүгүнкү чечими, ушулардын тегерегинде бизди эмне күтүп турат жана биз мындай кырдаалдан кантип мындай жараланбай, кыйналбай чыгып кетебиз? Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Жарайт, жакшы. Сурооңузду бердиңиз, айта берейинби? Айта бериңиз. Биринчи сурооңуз боюнча жанагы шайлоого карата партиядагы адамдардын ар башка партияларга кирип чыгышы тууралуу да, э? Ооба.
Ооба. Эми бул муну биз бияктан талдадык, көрдүк. Элдин пикирин дагы ушул интернеттен Кыргызстандагы элдин пикирин, Кыргызстандын жарандарынын дүйнөдөгү башка мамлекеттердеги Россия, Бразилия, Америкадагы элдердин да пикирлерин угуп көрдүк. Анан биздин пикирибизче кыскача айтсак, бул ушул окуялар Кыргызстандагы партиялардын чийкилигин көрсөтөт да. Тажрыйбасы жогун, багыты жогун. Баягы куда ветер дует, туда и наклоняется дегендей бир күндүк кызыкчылык үчүн ошо партиянын өзүнүн тагдырын, ошо партиянын багытын алмаштырышып, ар кайсы жакка барып, кайра ошондон өзлөрү запкы жеп атат. Бул дагы бир жолу кайталайын, бул партиялардын өзлөрүнүн чийкилиги. Бул тууралуу да кийинчерээк эгер мүмкүн болсо биз жазып айтып чыгабыз. Көп фактылар бар. Абдан мындай маанилүү фактылар биздеги Кыргызстандагы партиялардын өтө чийки иштеп атканы. Менин кыскача жообум ошол. Андан кийинки экинчи суроомуз кандай болду? Экинчи суроом ушул кечээки борбордук шайлоо комиссиясынын арасында. Ооба, анда кечээ күнү бизде Германияда түнкү саат 9:30-10 болуп кеч болуп кетти. Анан биздин бир топ адамдар чалып калды. Ушу Европадагы адамдарыбыз мага ушундай болуптыр. Көрдүңүзбү деген жок, карайынчы деп карасам, интернеттен түнкү саат 1-2-лерде ошо Боршайкомдун ичинде бир топ адамдар жүрөт. Депутаттар да жүрдү. Анан карап көрдүм, бүгүн да окудум. Эми бул жерде фактыларды ал жерде болуп аткан жанагындай түшүнбөстүк, түшүнгөндүк, болуп аткан окуяны балким ошо Бишкектеги Кыргызстандагы эл бизден да көбүрөөк көрбөсө да ал интернеттегини баарыбыз бирдей көрдүк да. Алайдагы Абышка, Кочкордогу кемпир, Москвадагы адамдар, биз бияктан, сиз Питерден баарын көрдүк, бирок балким ичинде дагы Бишкектен баягы сөз менен угуп аткандыр. Анан эми ушул тууралуу бизде мындай ой бар эле. Биринчиден ошо кички ошо болуп аткан фактыны дагы бир аз айтсак, көп эмес, себебин дагы бир жолу кайталайм, бизден көп балким ошо Бишкектегилер билишет. Бул жалпы Кыргыз элиндеги маданияты кечикмей. Мен ушу делегациялар болуп барып калабыз Кыргызстанга, көбүрөөк эмес көбүнчөсү делегациялар Германиянын профессорлору, ишкерлер, көбүнчөсү Казакстан, Украина, Россия, Өзбекстанга барат. Кыргызстандын жанагы мөөнүкпөй жаткандыгынан, аякка көп суроо жоктугунан Германиядан барышпайт. Ошо барганда дагы уялам. Себеби дегенде ошондой жолугушуу болгондо биздин эле ошо электораттагылар, университеттегилер, чоң кызматтагы адамдар кечигип келишет. Анан бул кээ бирде өзүм барганда 1-2 жолу былтыр күзүндө барып калдым. Мага кайсы себеби дегенде бияктан көрүп алгам, бир теңтүшүмдүн баласы үйлөнүп тоюна бардык. Саат 6 дедик эле, 6да барсак көпчүлүк эл, жада калса ошо үйлөнгөн жаштар дагы 2 саатта келди. Демек ушул жалпы салт кайланып калыптыр кечикмейчи. Кээ бирде калпайтмай. Эми бул терең бири-бири менен байланышкан. Ушул эмне үчүн айланып атат? Себеби дегенде бийликтеги саясий жана экономикалык жашоо ушундай кечикмеликке, ушундай чырмалышкан маданияттын төмөндүгүн алып келиптир. Себеби дегенде мына Бишкекте эле алып көрсөк, балки Ош нарында да кое туруп, жалаң маршруттар жүрөт. Барганда бияктан барган кишилер жүрөк өчөт, качан келип атат, канчада кетет, каяктан токтойт, эч кандай мындай тартип жок. Ал эми Германияда автобус, самолет эмес, автобус саат 12 десе 12:00 кетет. Мына ушундай маданияттын төмөндөшү, кечикмейлик, калпайтпайлыктан кечөөкү окуянын дагы бир тамыры жатат. Бирок мен айтат элем, бул жерде өтө татаал саясат оюндар окшойт. Биз муну талдап көрдүк. Себеби кандай болуп калды? Эми ошол себептерин айталы. Андан кийин эгер сиз суроо бересизби, биз ойлонуп көрүп, балким ошону чечүүнүн жолун.
азыр себептери, ошол фактыларды биз көрүп интернеттен боорун ооруйт. Бүгүн жанагы передача болду го, ошо уполномоченный бир жаш аял киши экен, ооруп кечээ оорудум дейт, бүгүн да ооруп атып келдим дейт. Кечээкү түндө карап отурдук, биздер түнкү саат 10-11 болчу Германияда. Ошо канча кишилер жаш балдар жүрөт, 2 депутат бар окшойт, Жанар Акаев, дагы бир Алтынбек Сулаймановдор. Ошо Боршайкомдогу жанагы жетекчиси Шайлдабекованын көзү алаңдап жүрөт. Мындай бир өтө эле ызычуу да, мындайча айтканда. Анан бүгүнкүлөрүн карасак, жанагы уполномоченный Кыргызстан партиясынан аял киши, ал бечара аял, менин оюмча, эки ортодо отто калган окшойт. Көз алаңдайт, ооруп атыптыр. Аны албетте коомчулук талкуулап атат. Андан тышкары менин пикиримче партиянын жетекчилери да айтып атат да, лидерлери, эмне мындай болуп калды, тигил бул деп. Анан бул вторично, а первично бул эң негизгиси каякта? Карасаңыз, биз ошо интернетте жазылып турат, Кыргызстан эмес, Кыргызстан партиясы эмес. Бир топ партиялардан ошо 6га жакын 15-20 мүнөт калганда беришиптир. Анан эми үчүн Кыргызстан партиясына чыгып калды. Биздин оюбузча бул жерде многоходовой оюн деп коет. Ал жерде эми так билбейбиз, биз божомол деп атабыз. Биздин божомолдуубуз боюнча эми үчүн ошо башка партияларды каралбайт. Ошо кечки 6га бир 5-10 мүнөт барган. Кыргызстандыкылар каралып калды. Демек, бул жерде биринчи конкуренттери, ким конкуренттер бул? Бул эми элдин түшүнүү боюнча, биздин түшүнүгүбүз боюнча бул бийликке жакын партия болчу, мурунку көп мындай депутаттар бар. Демек, ошолор уюштуруп койду. Ага да менин бир божомолум бар. Эми үчүн ошо Кыргызстан партиясын чыгарды. Балким бул жерде чоң ролду акча ойноду. Себеби дегенде мага азыр эле жиберишти ошо соц тармактардан. Ал жерде мен азыр карасам, ачып койдум эле, Кыргызстан партиясын жетектеп жаткан Канат Исаевдин жоругу деп турат. Мен бул жерде интернеттеги гана айтып атам да, бул чынбы калпы, бирок карасаңыз чындай көрүнөт, көп акчаны берип атканы кафеден. Дүйнөдө ким интернет болсо баары көрсө болот экен, мага жиберишиптир. Эми ушундай кубаттуу партиянын жетекчиси жанагындай бир жаш жигиттерге акчаны бөлүшүп ушинтип жаткандарын тартып алган. Демек, бул жерде бир өтө мүмкүнчүлүгү чоң конкуренттер тартып алды да. Жөнөкөй киши муну тартып ала албайт. Жөнөкөй киши бара албайт. Ал жердин баарын камера болуш керек, өтө ички жерде коюлган камера. Сотко мени тартса, шак ошол жерден тигил Канат Исаевдер же болуп аткан окуя болсочу, муну мен так айта албайм, бирок ушу соц тармактарын көрүп айтып атам. Демек, ушул жерде биринчиден жанагы конкуренттер, бийликтин партиялары буларды кетиргиси келдиби же башкаларыбы, бирок менин божомолум, биздин божомолубуз бул жерде өтө татаал оюн. Андан тышкары балким ушул акчаларды алган уюмдар, балдар, ошо спортсмендер дейби, тигилер бар. Балким ошолор уюштуруп коюшу мүмкүн. Мына шайлоодон чыкты, акча кеткен, бирок андан ары жок деп. Демек, бул жер өтө татаал. Эми бирок биздин айтарыбыз эмне? Биздин айтарыбыз мына бул мындай болуп атат. Ошол кечээкү окуяга каратсак, бул жерде мен ушул биздин кыргыз элинин улуу акылмандары бар, башка элдердики бар. Мисалы Грециянын Сократ, анан Платон деген философтор барган. Ошону да эсиме түштү. Сократ айткан: "Хоть Платон мне друг, но истина дороже" депчи. Мен Кыргызстан партиясын такыр талапкер эмесмин. Бирок бул жерде Кыргызстан партиясынын саясий оюнга курмандыкка чалып койду. Бирок эгерде Кыргызстан партиясы сотко берсе, менин оюмча Кыргызстан партиясы утуп кетет. Себеби мен карап көрдүм, кечээ түндө да карадым, бүгүн да бир топ карадым. Карасам, башка майда чүйлө тияк бияктарын эсептеп карабаганда эң эле негизги нерсе жанагы Боршайкомдун төрагасы Нуржан Шайлдабекова айтып аткандай, орусча коюн, ошо интернетте жазылып турат.
ал киши мен уктум дагы анан бул жерде жазылып да турат бир газеталарда мынтип айтып атат. Если посмотреть закон, то там написано четко, что уполномоченный должен передать документы. Статус уполномоченного очень высок, и андан ары ушундай деп. Бирок ушул жер өтө калпыс нерсе да. Карап көрсөңүзчү, ошол эң негизги ушул такап жатты. Уполномоченный өзү алып келип берген эмес деп. Уполномоченный болгон жанагы жаш бир аял киши экен, ал айтып атат, юристкен, мен доверенность менен бергем деп атат. Анан бул жерде ал жанагы ордум деп атат. Ушул Боршайкомдун ушул сүйлөмү өтө калпыс болуп атпайбы? Балким уполномоченный Кудайдын ары кылсын келатса бир машинеси бузулуп калды, авария болуп калды. Аял кишинин боюнда болсо төрөп калды. Канча деген ушундай себептер болот. Муну любой сот, мындай ар бир сотко берсе, сот карайт, ооба. Полномочий болуп калды, авария болуп калды, пробка болуп калды, вообще жөнөкөй эле. Бишкекте толтура пробка болот го. Толтура себеп болушу мүмкүн. Демек, бул жерде прецедент начар болду. Менин оюмча, эгерде бул акчалуу партия, өзүлөрүнүн электораты бар. Аны ушундай электораты партияны негизси жокко эзе мындай юридикалык жактан алганда өтө калпыс сөз менен шайлоодон четтетип коюш бул Боршайкомдун жана негизи мурунку депутаттардын алган закондорунун жана бийликтин билимсиздигин, калпыстыгын жана ишке жөндөмсүздүгүн дагы бир жолу көрсөттү. Агай, анда бул жерде жанагы кечигип келди дегенин деле ошол партиянын лидери Канат Исаев айтты. Бул одоно катага кирбейт. Жана сиз айткан факторлорду айтты да, бул деген жөн гана техникалык каталар, анча-мынча кетиле турган кемчиликтер. Биз албетте сотко кайрылабыз деди. Демек, бул Кыргызстан партиясынын кандайдыр бир деңгээлде соттон утуп чыгууга кичине болсо дагы мүмкүнчүлүктөрү бар экен да, демек, Жок, Бакыт Мырза, кичине эмес. Өтө чоң, бул юридикалык жактан алып караганда дагы, логикалык жактан алып караганда дагы булардын шансы өтө жогору. Бирок эгерде ушул Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетүүгө бийлик кызыктар болсо, биз көп мисалдар менен билебиз. Боршайком өтө көз каранды урган бийликке башынан эле. И сот да ошондой, көпчүлүк билет. Бийлик өтө көз каранды. Андай болсо, анда сот кандай чечет билбейбиз. Бирок эгерде объективдүү, логикалык жактан түз жана компетенттүү караса, анда Кыргызстан партиясыныкы туура. Анда мен дагы бир жолу айтам, мен Кыргызстан партиясынын эч кандай талапкери, мындай колдоочусу эмесмин, бирок бул жерде жанагы Сократ айткандай, Платон мне друг, но истина дороже дегендей, истина боюнча жанагы положениесинде жазылып турбайбы, уполномоченный өзү келиш керек болчу деп ошого Шайлдабекова тактап атпайбы? Бирок бул жерде Шайлдабекова канча жылдан бери иштеп жүрөт. Буга жөнөкөй эле адам айтып койсо болот. Ал уполномоченный келип атканда пробка болуп калыптыр, же ал аял төрөп калыптыр. Бүттү, ооз жабылат. Мына ушундай болот атат. Анан эми бул жерде ошол Шайлдабекованы да көз алдымда атат. Бул кишини да карасаң, бул да бир бечара. Ошол жерде жүргөн жанагы уполномоченный да бечара. Булар системанын курмандыгы. Мына карасаңыз, Батукаевда да ушундай эле системанын положениелери туура эмес жазып койгон үчүн канча деген жөнөкөй врач, лаборант кыздар сотко чейин барып топтолуп, прокурорлор, жада болсо генеральный прокурорлор соттолуп айыптап жүрүшпөйбү? Булар ошо туура эмес системанын курмандыктары. Балким Кыргызстан партиясы жакшы адвокаттарды жактап, биринчиде Шайлдабекованын абалы татаал. Себеби дегенде биринчиден документтерди кабыл алды. Туурабы? Биз көрдүк. Кабыл алыптыр. Анан бир күндөн кийин кайра кече күнү түндөсүндө баары туура деп айтып атышты дагы Шайлдабекова өзү баштап. Бүгүн баштап туура эмес деп атат. Анан эң негизгиси, буларда эч кандай негиз жок болуп атат. Кыргызстан партиясынын
четтетип документтерин кайра берип койгонго. Мына ушуну биз айткыбыз келет. Демек түшүнүктүү агай, сиздин көз карашыңыз бул жагынан алганда буларда бир топ эле жеңип кетүүгө болот экен, бирок баягы Ак үйдүн ишарасынан таасири болот дегендей болуп калдыңыз. Биздин сотторго албетте ишенич жок, ошол эле дагы деле Ак үйдүн буйругун аткарат дегендей нерселер бар. Демек бул канчалык деңгээлде боло тургандыгы, кандай боло тургандыгын турмуш көрсөтөт экен, а бирок чындыгында одоно деле ката кетпептир. Мен ушундай түшүндүм агай. Эми дагы бир мындай жалпы бир темадан сизден бир суроо берсем. Мына сиз көрүп жатасыз, ушул кезге чейин кандай парламент болду? Эми дагы кандай парламент боло тургандыгы белгисиз. Бизде негизги эле элдерди бир акыркы кездери нааразы кылган чоң нерсе, биринчиден биздин социалдык начар абалыбыз, экинчиден бүт түркөйлүк, ушул кандай десем, парламенттеги интеллектуалдык түркөйлүк, эл арасындагы саясий түркөйлүк, мындай саясий жактан дагы түшүнүксүз болуп, мына саясий түркөйлүгүбүздүн себебинен биз канчалык какшап айтып көз ачылды десе деле баягы эле акчага сатылмай. Үчүнчү жактан дагы бир түркөйлүк, руханий түркөйлүк болуп жатат. Бири-бирибизди чукулап, мына кечээки мисалдан көрдүңүз. Бири-бирибизге жакшылыкты кылбайбыз, дайыма жамандыкты издейбиз. Бул бизге эмне башыбызга түшкөн кара күнбү бул түркөйлүк деген? Ушул жөнүндө мүмкүнчүлүгүңүз болсо жооп берип койсоңуз агай. Жарайт, Бакым мырза, ушул акыркы сиз айткан маданияттык түркөйлүктү да ушу Боруш айкомго мен азыр кош айтат элем да. Биз элдин баары айткандай фактыларды айттык, себептерин дагы мен бир аз түшүндүрдүм. Анан сиз айткандай эми күтөлү, эгерде Кыргызстан партиясы эгерде сотко берсе, анан сот аларды Боруш айкомдун чечимин калтырса, анда жана биз айткан божомолдун көбү билинип калат дагы, ал жерде балким бийликтин ошол жердеги кызыктарлыгы көрүнөт. Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтеткенге. Ал эми биз бул жерден башканы сүйлөшүбүз керек. Мына бул фактылардын баарын ошо кечүүн кишилер, алайдагы абышка, Кочкорго кемпир, теги студенттер баары айтып атат. Жыйынтык кандай кылыш керек? Жолун ушул мына мисалы кечээ күнү өтө кызуу кандуу балдарда жасап атышты. Шайылдап экөөбүн сотко бериш керек, Боруш айкомдон тигиндей мындай кылыш керек деп. Бирок Шайылдап экөө кеткен менен эртең ордуна башка келет. Ошондой эле окуя мындан да жаман болушу мүмкүн. Бул ошо систематический окуя. Мурунда болуп келген, асыр деле болду. Мындан кийин да болот. Кеп мына ушуну кантип ушундан чыгып кетиш керек. Ушуну сиз менен эгер уруксат берсеңиз айтайын дедим кыскачачы. Бул тууралуу мен былтыр күзүндө барып калганда эми ушундай абалда болуп келип калышы мүмкүн. Мындан башка көп закондук бузуулар болот. Ошону кантип алдын ала алып, анан кыргыз мамлекетибизди бутуна тургузуп оңдоп кетүү тууралуу өзүмдүн ойлорумду анан өзүм кагаздарымды жазып жүрдүм эле 5-6 жылдан бери. Анан күзүндө барып калганда ноябрь декабрда баягы премьер-министрге жолугуп айтайын десем такыр кире албай койдум, татаал экен. Андан ошол учурда Атамекендин жетекчиси лидери Текебаевга, бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Мадумаровго жолуктум, 3-4 жолу бардым, жолуктум, убактысын алдым. Жанар Акаевди чакырып, ал киши экөөбүз бетме-бет экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Ошол кезде жергиликтүү органдарга шайлоо болот деп, анан либералдык партияны негиздеп бир жаңы партия түзүп чуркап жүрүптүр, убакыт сар экен, ошого карабай келди. Рахмат Жанар Акаевга. Бирок менин да убактым көп кетти. Себеби дегенде ар бири менен жолугуш керек, бул кишилер менен негизи мен өзүм дагы убактым өтө мындай тар чектелген
жумушум көп киши ошо Кыргызстанга 2011-жылы барып Кыргыз Герман техникалык институтун түшкөндөн кийин 4 жылдан кийин ошол жерде жана COVID-91 деген вирус көчөп кетип шайлоо сыяктуу бирдемени уюштуруп мени жумуштан алып койшканда Казакстандагы күчтүү техникалык университет бар, Чыгыш Казакстан техникалык университети. Алар мени шак декандыкка, чакырышты 2 айга, андан кийин 2 жылга проректор кылып жумуш беришти. Андан кийин келсем 2 жыл контракт бүткөндөн кийин Павлодар деген университетке чакырылышты. Анан былтыр ошо күзүндө Андижан машина куруу институтуна, пахтачылык университетине чакырып, айтайын дегеним убактымдар өтө. Анан ошол убакта жанагы Текебаев, Мадумаров, Акаев мырзаларга жолугуп аткан учурда Казакстандан 2 университетинен проректорлукка 3 жылга деп чакыруу келди. Алар менен сүйлөшүп аттым. Ошол убакта Американын Пенсильвания штатында чакырып атышты. Кыскасы айтайын дегеним, менин деле убактым тар. Бирок ошого карабай, жалпы биз ошо өзүбүздүн ата мекенибиз, ошо өзүбүздүн жерибиз, элибиз кээ бир колубуздан келген нерсени жардам кылсак, көмөк кылсак, тажрыйбабыздан деп ушул кишилерге да жооптум эле. Бирок бийликтегилер дагы ушу оппозиция деген дагылар дагы жакшы түшүнбөй коюшту. Мен кагаз түрүндө да бердим. Мына ошонун жыйынтыгы ошо бир себеби ошо алардын көңүл бурбаганы ушул Жанар Акаев өзү чуркап жүрөт, түндө көрдүм. Ушу депутат киши, дайыр депутат жүрөт, ошо жаш балдардын арасында жүрөт. Эми түнкү саат 2-де, мындайынча карасаңыз, орусча айтканда жалка уктабай басып жүрүшөт. Бирок мен ошондо сурандым эле, муну депутат катары чыгарыңыз. Ошол закон алдын ала болсо болот. Ушул бүгүнкү Боршайкомдогу кечээкү болгон уят начар нерсени болтургонго. Мен интернеттен көрдүм, жада калса биздин жакшы музыкантыбыз Курмангазы Азыкбаев деген киши айтып атат. Аябай уктабай чыктым, түнкү саат 3 чейин уят депчи. Аны эми кантип жасабай коюш керек болчу? Биз ошо кантип мен ошо Текебаев, Мадумаров, Акаевтарга бергендеги боюнча. Мунун жолу бар, оп-оңой. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Эгер ошону убагында жасап койсо, мында окуя болмок эмес. Эми ошол биздин көрүнүктүү саясий ишмерлер укпай койгон, азыр мен сизге айтып берейин. Ал эмне болгон жол? Ал жол биздин улуттук стратегия. Ошо биздин эл аралык бир уюмубуз бар, иштеп жүрөбүз. Ал боюнча ушул Боршайком тууралуу. Ал жерде кенен башка суроолор да бар, башка министрликтер, а вот Боршайком тууралуу. Мен сиз айтканда интернеттен карадым. Мына Боршайкомдун түзүлүшүн жана анда кандай кишилер иштерин. Германияны карап көрөлү. Биз мындай өзүбүз мындай өнүккөн, ушундай чыр-чатагы жок мамлекеттерге караш керек. Алар эмне үчүн ушундай чыр-чатагы жок? Буларда да бар. Ушундай шайлоо. Эмне үчүн Германияда болбойт? Кыргызстандагы жанагындай мына ушундай талашуу, чыр-чата, мына митингге чыгабыз деп атышат. Мына 30 жылдан бери эле митинг бүтпөй койду. Афганистанда карасаңыз 30-40 жылдан бери андан көп согуш бүтүп ата болбой койду. Мына биз Кыргызстан эмне үчүн ошондой жолдорго бартабыз чыр-чата? Андан көрө ошол кечээки түндө Боршайкомдо канчадан иштеп жүрдү, бүгүн канча адамдар жүрөт, телевидениялар толуп турат, камералар 100дөн ашуун, өзүлөрүнүн жакшы жумушун, маданиятын жогорулатып иштесе болмок да. Мына ушуну биз азыр сизге сунуш кылабыз, элге сунуш кылабыз, бийликке сунуш кылабыз. Эмне ал жол? Ал жол мындай. Германияда ушул шайлоонун суроолору, референдум болуп калса ошонун суроолорун статистикалык комитет карайт. Кыргызстанда да бар. Кыргызстанда болгондо да улуттук статистикалык комитет. Демек, статистика комитет бул деңгээли жогору Кыргызстанда улуттук деп аталат. Алган айлык берген улуттук деген сөз болсо, аларда айлыктар жогору болот. Германиянын ушул статистика комитети берилинде эмес, борборунда эмес. Фейсбаден деген Гессен деген кичики бир жердин кичики бир шаарында. Жада калса Франкфурт майна эмес, жана ошо Кыргызстан партиясында да бир топ жигиттер байкабайбы, билбейби айтып алып Майами, Саями деп эл бир аз уяп жүрүшпөйбү?
ошо Франкфурт на Майне, Майн деген дарыянын жээгинде Франкфурт деген чоң шаар бар. Ошо жада калса ошо чоң Франкфуртта эмес, Берлинде да эмес, кичкене Висбаден деген шаарында. Ал эмне үчүн ошондой кички шаарда турат жана Германияда жакшы. Биз ошол жолду сунуш кылабыз. Мен күзүндө эле айттым ошо Текебаев, Мадумаров жана Ракаевдарга. Ушу Бор шайкомду мына мен силерге айтып берейин. Бор шайкомду жана Кыргызстандагы статистикалык комитетти мен бул жерде каякадайын компьютериме коюп койдум эле. Азыр чыгарып атам. Булардын составын. Бүгүн да карасаңыз, ушул Бор шайкомдо бүгүн жыйналыш болду го, жанагы чечим кабыл алдыбы? Көрдүңүзбү? Көрдүм. Ошол каягында болду? Бор шайкомдун ичинде болду, зданиясында. Ичинде болду, отурушту. Элдер карап турду. Өтө чоң здания экен, мындай имарат, иши жаркырайт, толтура комнаталары бар. Аны мына мен ачтым. Бул жерде бул өкмөттүн астындагы комиссия окшойт. Чоң көп айлык кеткен жанагы здания жетекчиси Шайлдебекова айым экен, андан кийин замдары турат 4-5 көп экен. Андан тышкары мына бир ачайын түзүмү. Эми бул жердин түзүмүн карасаңыз оозуңуз ачылат. 145 киши иштейт экен. Эсептесеңиз ушулардын баарына акча кетип атат, айлык кетип атат. Ооба. Толтура эксперттери толтура экен, жанагы интернет менен иштеген адистери, водительдери эле бешөө экен. Жөнөкөй младший обслуживающий персонал дейт, 16 экен. Демек, булар ушунчалык иштеп, ушунчалык элдин, биздин акчага иштеп атат да. Буларды өкмөт чөнтөгүнөн акча төлөп берген жок. Анан эми ушуларды ушул Бор шайкомду жөн эле Германияда кылып туруп, биздин мына ачайын Кыргыз улуттук статистика комитетине шак бериш керек. Ушуну биз сунуш кылабыз. Бул жерде Кыргызстанда дублирование болуп атат да. Түшүнүктүү. Өтө көп акча бюджеттен жеп коюп атышат булар. 145 адам турбайбы булар ага, мына карап көрсөңүз 145 адам бул балким андан да көп. Жанагы отурган зданияларын көрдүңүз го интернеттен. Жаркыраган канчадан акча кетип атат. Сону эми буларды жөн эле статистика комитетине кошуш керек. Статистика комитети бул улуттук комитет. Бул жерде дагы толтура кишилер. Андан тышкары булардын статистикалык комитет бул Германияда да бар, ар бир мамлекетте бар. Булар жалаң эле центральный аппаратында эмес. Булар ар бир областта турат, райондо турат. Мына ушулар иштеш керек. Жыл бою. Анан жыл бою иштеп, булардын мына айыл чарбы статистика толтура. Мына ачып көрсөңүздөр, эмгек толтура канча деген керек. Мына ушуларга борбордук шайлоо комитетин Германияда кылдырып, ушуларга бериш керек дагы. Анан ушул статистикалык комитетти улуттукту ылдам башка бир кичирээк шаарга, Кыргызстанга которуш керек. Германияда дагы. Мисалы мен сунуш кылат элем, Сүрүктөгө, же Майнсайга, же Кочкорго, же Жумгалга чайеке. Эмне үчүн ушундай кичирээк чакан шаарларга район борбордуна которуш керек Германияда. Анткени ошол биринчиден улуттук статистика комитети барса, ошол район центри шаар өнүгө баштайт. Бул өкмөттүк мамлекеттик комитет. Экинчиден бул Бишкектегидей ызычуу болуп, мен да таң калдым. Дагы бир менин божомолум ушул жерде Кыргызстан партиясынын четке чыгарган мындай бийликтин дагы өзүнүн бир ою барбы дегенде карасаңыз, ошол стратегиялык объект бул Бор шайком, туурабы? Түндө жөнөкөй эле кандай гана кишилер басып жүрөт, каякта милициялар, каякта охрана жок. Башаламан жада калса жада китебинде тытып жазышты. Түшүнөм мен Жанар Акаев депутат катары же Алтынбек Сулайманов кирсе болот. Калгандары жүрбөйбү. Демек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттин улуттук статистика комитетине шак Кочкорго же Сүрүктөгө отырса, мындай ызычуу болбойт. Бирок дагы бир айтыш мүмкүн. Анда алар ушул Бор шайком кылыгын Бишкекте кылып атат. Жанагындай Кочкорго, Сүрүктөгө же Майнсайга койсо таптакыралар өз билгенин кылат да деп. Мына кеп ошондо кылбайт. Бул жерден эч кандай
мындай китеп менен кол койдуруп, анан китепке колун чийдирип, андан кереги жок. Азыркы дүйнөдө цифровизация деген башталып элек эле. Азыр тем более башталган уже 5-10 жылдан бери дүйнөдө көп болуп атат. Кыргызстанда кирди. Ошо боюнча эле ушул борбордук боршайкомдо толтура адистер бар экен. Информатика, статистикада өзү Шайлообеков айтып атат, түндүк деген жанагы электрондук бир система бар экен. Ошо боюнча эле дүйнөдөгүдөй мунун баарын цифровизация менен көрсөтүп коюш керек. Мисалы биз бияктан иштегенде проекттер менен иштейбиз, ошо Кыргызстанда да үртөөр адистер болот. Дедлайн деп коет. Дедлайн англисче бир срок болот да. Мисалы буларда да срок койбоду, кечки саат 6-га чейин. Ошого чейин срок коюлат дагы, бардыгы интернет менен кетет. Документтердин баары. Биз проекттердин көп беребиз. Баары Германия, Америка, Россия, Казакстанда ошол жолдо. Бирок анан баары көрүнүп турат. Ал жерде мисалы боршайкомго жанагы документтерди берип атканда кайынча партия берди, баарын ошо партияларга доступ берип коет, көрүп турушат автоматически. Саат 6-га чейин берилген жокпу? Шап көрүнүп турат. Мындай болсо башаламан улана берет. Дагы ушундайчы. Ошондуктан цифровизацияга шап өтүш керек дагы. Улуттук статистика комитетин шап сүрүктүгө, Кочкорго же Манисага көчүрүш керек. Мына ушул шайлоо бүткүчө ушуну жасап койсо болот. Бул деген көп болсо, эгерде биздин мамлекеттин өкмөттүн ушуга кириште бир жумалык жумуш көп эмес болот. Ошо менен ушундай башаламандыкты жоюшса болот дагы, шайлоону абдан татыктуу, тынч өткөргөнгө шарттар түзүлөт. Эми агай, бул жерде жалпы мындай карапайым калктын көксөө тилеги мындай болуп атат да, ошол эле Шайылдабекованы дагы көргүсү келбейт элдердин, качантан бери ушул аял отурат, бул бир адилетсиздиктин символу катары карап калды да. Ошол эле Кыргызстан партиясындагы бийликчил партиялардын катарында көпчүлүктүн мындай кара списогуна түшүп калган партиялар да. Ошондуктан бул жерде абдан коомчулук тарабынан көңүл буруу көп болуп жатат деп ойлоймун да. Менин оюмча. Ооба, эми коомчулуктагы бир ички оюндун катышуусу болуп атат, аргасы жокчу. Бул жер татаал, өзү айтып атам, ошо коомчулуктагы жанагындай ошо боршайкомдун төрагасы жанагы Шайылдабекова айымга болгон нааразычылык, Кыргызстан партиясындагы жанагындай бир топ депутаттар болгон нааразычылыктын ошо кыргыз элде бук бар да. Бийлик аркылуу келип атат. Ушулар бийлик кишилери да мындай боршайком уюму. Ушунун немистерде сөз бар. Эгерде булар техникасы жүздөгөн жылдар бою кетканда, мисалы паровоз койганда чыкканда, эгер паровоздо басым көп болуп кетсе эмне кылыш керек деп эмгече сүрөттөр бар да. Демек басымды чыгарып, бууну чыгарып коюш керек дегендей. Муну ошондо буу кички чыгып калды. Бул жердечи болду, башка эч кандай нерсе чечилген жок. Кыргызстан партиясы киреби, кирбейби, бул жерде бул Кыргызстан партиясы үчүн гана маанилүү. Анан ошо Кыргызстан партиясынын шайлоочуларына гана маанилүү. Мында эч кандай нерсе чечилбейт. Себеби дегенде жанагындай адилетсиздик жана боршайкомдун жакшы айткандай адилетсиздик иштеген улана берет. Кыргызстан партиясына эмес. Бирок эгерде адамдык катары карасаңыз, Кыргызстан партиясын туура эмес четтетип коюшту. Шайлоодон. Түшүнүктүү, бирок мындай элдин баары кол чаап тургандай бул жактачы, ушул кетиш керек эле деп азыр социалдык желелерди көрсөңүз баары сүйүнүп жатышат. Анткени булар баягы май токочтуу жерде жүрүшкөн, анан баягы кичине ар кандай сөздөр кеткен жогорку эме жактарда жүргөн адамдар эле да. Ошондуктан анан сиз айтмакчы
Бул жерде бир саясий конкуренция барбы? Балким буларды саясий аренадан кетирүүнүн бийлик тарабынан жасалып жаткан аракеттериби, же болбосо өздөрүнүн ошол атаандаш партиялары тарабынан болуп жатабы? Айтор бул кол тийбес жигиттерге эмнегедир кол тийип кетти да бул жерде. Бирок эл буга сүйүнүп эле турат, чынын айткандачы. Даже ушул Шайылдабекованын өзүн да кошо кетирсе дегендей кылып мындай кечээ көрдүңүз, журналды талашып, ал жерде анархия болуп кете жаздады. Шайылдабекованын шайы ооп, эч кандай бир аракетсиздик болду да. Менин оюмча президент чара көрөт болуш керек. Мындай жетекчиликке бул өзүнүн сапаттары менен менин оюмча бул аял капа болбосун, эми мындай жооп бере албагандай түр көрсөттү да. Ооба, ооба. Анын сиз айткан оюңуздун баары туура. Бирок кеп ошондой болуп атпайбы? Азыр президент дагы бир башка адамды дайындап койсо, жанагы түндө ушул шайлоо боршакомдо жүргөн балдар кыйкырып атышпадыбы? Санап 4-5депчи. Ошентип дагы бир жолу сүйлөшөт, бирок алар аны менен нөл мындай бир Кыргызстандын өнүгүшүнө эч нерсе алып келбейт ал. Жөн эле бир парды, басымды давлениени чыгарып коюуда. Ал балким келе турган Шайылдабекова мейли, ал андан мындай ысык сугу жок дегендей да, себеби дегенде кеп Шайылдабековда эмес. Албетте ал туура эмес иштеп атат. Кеп ошол иштей турган Боршайкомдун ошо положениесинде, абалында. Ар жолу айтайын. Бул 30 жылдан бери биз ушундай абалда улам бир элдин кызыгы келе баштаганда бийлик курмандыкка чалып коет. Мына көрүп атпайсызбы, канча бир топ кишилерди түрмөгө салып коет. Ошо боюнча эл тынчып калат. Абал Кыргызстандын баткан, саска батып аткан абалы ошо боюнча уланып атпайбы? Улам начарлап. Мына ошондой болуп атат кеп. Албетте баягы ким мен да көрдүм, азаттык бир уюштуруп Алтынбек Сулайманов укук коргоочу, анан ким ошо Боршайкомдогу бир Атыркул деген үчөөсү бар экен, айтып атышат. Жада калса мына туп-туура ошо Боршайкомдун туура эмес, аябай начар иштегенде ошо жада калса өзүнүн мүчөлөрүнө рабочий группага беришпейт экен жанагы кагаздардычы. Муну ошондуктан мен айтканым ушул, ал мүчөлөр эмес, бул автоматический компьютерде туруш керек. Жана калса чоңалайдын башында турган кишилерди көрүш керек. Бул кайсы комитет, кайсы партиялар берген жок. Мына бул дүйнөдө бардык эле жерде колдонуп ошондой нерсе менен иштейт. Жана цифровизация, компьютеризация деген ошол бичики бир четтик. Анан азыр сөздү башка жака бурушуп, Боршайкомдо жана жайлоо Шайылдабекованы жумуштаныш керек. Ошону мындай эме көрсөтүп атышат да. Эң негизгиси ошол аяк деп. Аны жумуштан алса эле баары жайында болуп калат деп. Демек, агай сөзүңүздү бөлүп койдум. Демек, бул жерде Шайылдабековада деле эмес, биздин өзүбүздүн ушул азыркы заманбап жашоодон артта калганыбызда көрсө президент качантан бери сайрап жаткан сан ариптештирүү деген биздин ошол жогорку бийлик органдарына деле жетпептир. Биз тетиги бир 10-15 жыл артта калыптырбыз да. Сиз биздин Кыргызстандын ушул санариптик жагынан биздеги кандай бир мындай бааңызды бере кетсеңиз агай. Анан сөздү жыйынтыктап ушул биз каякта турабыз негизи ушундай болуп Шайылдабековаларды крайний кылып турсак дегеле кандай мүмкүнчүлүктөр барбы ушул нерсени кылууга, тез аранын ичинде бүтүрүүгө? Негизи санариптештирүү деген бул азыр дүйнөдө 4-4-я промышленная революция деп коет. Ошо санариптештирүү, цифровизация 2012-жылы башталган Германиянын мамлекети официалдуу түрдө жарыя кылган 4-дүйнөлүк революция болуп атат. Бул боюнча Кыргызстан өтө артта калды. Өтө артта. Мен муну адис катары айтам, өзүм иштеп жаткан адам катары, себеби дегенде мен ушул Саксония Анхальттагы бул Германиядагы 16 облустун бирөө, жеринин бирөө, ошондогу санариптештирүү боюнча чоң проекттер, ошону мен координатормун. Анан Казакстанда иштегенде да ошол жерден бир аз аралашып көрдүм. Мына Россияда Путин ошо Германия баштаганда ошондон баштап какшап, мына Путин Россия аябай иштеп атат. Цифровизация боюнча. Казакстан иштеп атат. А бизде Кыргызстанда болсо жөн эле сөз. Биз жөн эле сөз.
эч кандай иш жок. Жадагысы түшүнбөйт ошо санариптештирүү деген эмне экенин. Бизде Кыргызстанда бийлик санариптештирүүнүн ордуна компьютерлештирүүнү берип атат. Ал деген 1980-жылы болгон. 1990-жылдар дүйнөдө. Мына ушул начар болуп атат. Бирок эгерде өкмөттүн эрки болсо, муну ылдам эле жасаса болот. Себеби дегенде азыр дүйнө бири-бири менен тыгыз байланышкан. Биздин билимдүү Кыргызстандын жарандары, жаштар, информатиктер көп дұрто. Бирок буга саясий эрк керек. Анан мен ишеним жок. Биздин өкмөт ушуну жасаган. Себеби дегенде биздин өкмөт 30 жылдан бери ушундай начар абалда билимсиз, сапатсыз келатат. Бийлик анан бул шайлоодо ушинтишин болуп атпайбы? Мына биздин депутаттар ушул жерден шайлоодо туура депутаттар келип оңдобосо татаал абалда Кыргызстандын жалпы абалы. Себеби мына сиз айттыңыз, бир топ адамдар айтып атат, азыр шайлоодо мурунку эле баягы депутаттар келип калышы мүмкүн. Анан бир мандаттуу деп атасыз го, бир мандаттуу шайлоо кылыш керек деп бир топ биздин адамдар айтат. Бирок ошолордун баарын жасай турган закон менен, мыйзам менен жасаш керек мунун баарын. Эволюциялык жол менен эч кандай мындай ызчуунун кереги жок. Ошону аткара турган жогорку кеңеш, ошону жогорку кеңештин депутаттары кабыл алат. Жанагындай 120 депутат болобу, 70 депутат болобу, 40 депутат болобу иштеп турган. Же болбосо жанагындай бир мандат болобу. Жөнөкөй айтып койгондо болбойт. Биз бир мандаттуу болсун, же болбосо 40 депутат болсун. Мына ошондуктан азыр Кыргыз эли ошо жалпы шайлоочулар 4-октябрда абдан туура багытта тандабаса, Кыргыз мамлекетинин абалы өтө оор. Рахмат агай, абдан көп сүйлөштүк. Сонун маек куруп бердиңиз. Сиз менен дагы бир ушундай, сиз үлкөн чоң окумуштуусуз. Сизде балким кандай болгондо биз кыйынчылыктан чыгып кетебиз дегендей бир ойлоруңуз болсо, ушул биздин каналга видеолоруңузду жөнөтүп турсаңыз, мен ушул элдерге жеткизип турсам, ушул негизде сиз менен кызматташууга мен дайыма даярмын. Бүгүнкү ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, ойлоруңузду бөлүшүп кеткениңизге мен биздин көрүүчүлөрдүн атынан чоң ыраазычылык билдиремин, агай. Бакыт мырза, сизге дагы рахмат. Албетте биз элибиз үчүн